Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, катталуучулар, барыңыздарга чоң салам айтабыз. Бүгүн буйруса дагы бир бактылуу инсан, тагыраак айтканда Гүлзат эжекебиз үйлүү болуп отурат. Ошол Гүлзат эжекебизден кайсыл жол менен, кандай максатта, кайсыл жерден алгандыгы жөнүндө силерге бир аз маек куруп беребиз. Саламатсызбы Гүлзат эжеке? Үйүңүз кут болсун. Үйүңүздө жакшылык болсун дейле. Аты жөнүңүздү толук айтып койсоңуз. Менин атым Гүлзат, фамилиям Сариева. Мен Жалал Абад областынан болом, Ташкөмүр шаарынан. Жалал Абадтан болосуз, Жалал Абадтан болом. Үйдү кайсы жактан алып атасыз? Үйдү Кызыл Аскерден алдык. Бишкек шаарынан, Кызыл Аскерден, Первомайский районуна кирет экен. Канча этаж? Биринчи этаждан 3 комнаталуу квартира алдык. Квадрат метр канча болуп калат экен? Квадрат метри жалпысынан 55 квадрат метр экен. Гүлзат эже, эми кооперативге кайталы биздин компанияга. Биздин компания жөнүндө кайсыл жактан угуп калгансыз? Кайсыл жактан угуп келдиңиздер? Келечек кооперативин биз YouTube'дан көрдүк, анан кийин жолдошум тез кабардан көрүп калган экен. Анан айтты, ушундай кооператив бар экен. Ошону көрбөйлү депчи. Анан мен ишенбедим. Анан ал жок, жакшы эле ишеничтүү, бизге дагы мындай ыңгайлуу экен дедик. Анан Бактыярдан консультатка келдик. Келгенде эле сразу жазылдыңыздарбы? Келип 3 февралда турдук да очередке. Очередке турдуңуздар. 3 февралда турдук. Очередке тургандан кийин очередиңиздер канча убакытта келди? Очередибиз ровно 4 айда келип калдык. Ровно 4 айда келди. Экинчи уже июнда звонок этти да, очередиңер келди депчи. Кайсыл убакытта тургансыз ошондо? Февралда. Февралда тургансыз? Июндун 2-си звонок этти уже. 1 ай, 4 айда. 4 ай ровно. Точно. Ошондо биздин компания менен канча сомго договор түзгөнсүз? Биз 1.700.000 сомго договор түзгөнбүз. Анын 25%-ын төлөдүк. 25%, анан кийин 4% взнос бар экен, аны төлөдүк. Очередиңиздер 4 айда келди. 4 айда келди. Калган биздин компания канча акча берди силерге ошондо? Калган 75%. Калган 1.275.000 берди да. Эми ушул берилген сумманы 10 жылга бөлүп төлөйбүз да биз. 10 жылга канча сомдон силерге туура келип калды? 10 жылда айына 10.000 сомдон туура келди. Анан 2.000 сомдон кошуп 12.700 сом төлөйт экенбиз да. Айына сиз 10 жыл бою 12.700дөн силерге туура келип калды ошондо. Консультацияга келгениңизде корктуңузбу башында? Коркунуч болуп да. Канчалык деңгээлде корктуңуз? Туура эле чечим кылып атабызбы же туура эмеспи деп чочулайсың. Анан бирок келдик. Жазылгандан кийин да корктуңуздарбы? Очередиңиз келгенде? Ишенбеген учурлардагы эми кандай болор экен? Улам немени очередибизди карап коебуз. Очередиңизди онлайн карап берип, онлайн ачып карап аттым улам. Анан жылып атканда анан сүйүнө баштадык. Жылып атат депчи. Канчанчы очередке келгенде сиз үй издей бергиле деп сизге уруксат берди же? Биз 70-чи очередке келгенде уже звонок этти да. Очередиңер келди, үй караштыра бергиле депчи. Үй издей бердиңиз 70-чи очередке келгенде, Келечекке ийгилик каалайм. Бардык кызматкерлерге, алардын башчысы Эламан мырзага дагы ийгилик. Дайыма элдин керегине жарап, ушинтип сүйүнүчтөрдү тартуулай берсин. Айтканыңыз келсин. Бар болуңуз эжеке. Сиз көпчүлүк бизде ишенбейт. Силердин бул жактан интервью аласыңар, бирок чынында эле чын далил кылып бизге паспортту, техпаспортту мыйзамдуу экендигин көрсөтүп бергилечи деген бизде суроо талап көп болгондуктан эжеке, сиздин дагы үйүңүздүн документин бул жактагы элдерге көрсөтүп берели эжеке. Анан аркы сиздин купли продажаңызды алсаңыз, бул жакта камера көрсөтүп койсоңуз толук маалыматты бул жактан көрсөңүздөр болот. Бардыгы мыйзамдуу түрдө бардыгы Гүлзат эжегиздин намына өткөн, сиздин атыңызда. Ушундай достор, буюрса сиздер дагы үй каалап аткан болсоңуздар, үй алышты каалап аткан болсоңуздар, биздин компанияга коркпой эле эжекебиз айтмакчы кайрыла бериңиздер. Буюрса биз силерге жардам бергенге даярбыз.